Саламатсыңарбы? Силер менен орфографиялык эрежелердин экинчи сабагыбызды баштамакчыбыз. Силер менен мугалим Рыскелдиева, Туркуль Зарлыкымна болот. Географиялык жөнөкөй энчилүү аттардын жазылышы дагы биздин жашообузда, күндөлүк турмушубузда маанилүү күндө кезикчү эрежелердин бири болуп келет. Күндө колдоно турган, биздин лексикабызда колдонулган күндө колдонуучу энчилүү аттардан. Алардын жазылышын эске тутушубуз зарыл. Мисалы, географиялык жөнөкөй энчилүү аттар баш тамга менен жазылат. Азия, Африка, Антарктида, Европа, Алай, Чүй, Сокулук, Тоң, Кемин, Балыкчы, Нарын, Гүлчө, Жазы. Ал эми кошмок сөз тибиндей төмөнкүдөй татаал географиялык аттар арасына дефис белгиси коюлуп, айрым-айрым жазылат. Мисалы, Аксай, Чоң Сарой, Кыркказык, Жетөгүз, Базар Коргон, Кичи Кумбел, Шамалды Сай, Ысык көл, Соң көл, Ысык Ата, Ала тоо, Тор айгыр, Төө ашуу, Кара балта, Жалал абад, Кара үңкүр, Кум төр жана башка. Эгерде географиялык татаал энчилүү аттардын бардык же айрым түгөйлөрү лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн турса, анда алар бириктирилип жазылат. Мисалы, кең кол, кара кол, чаткал, ула кол, тору карт, бал карт, ала мүдүн, алай куу, көкө мерен, кара кужур, мырзаке, чалдыбар. Бул жерден түгөйлөрү, айрым түгөйлөрү мааниге ээ болбогондуктан, демек бириктирилип жазылгандыгын эске тутушубуз зарыл. Ошондой эле орус тилинен которулуп алынган географиялык аттардын ар бир сөзү баш тамга менен жазылып, бирок араларына дефис белгиси коюлбайт. Мисалы, Батыш Европа, Жакынкы чыгыш, Ыракы чыгыш, Орто Азия, Борбордук Азия, Түндүк Америка. Демек, орус тилинде кандай которулуп жазылса, биздин орфографияда дагы ошондой жазылат экен. Кыргыз тилине которулбай алынган, орусча кандай айтса ошол калыбында колдонулуп жүргөн жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган татаал географиялык аттардын арасына дефис коюлуу же коюлбай жазылуу жагы орус орфографиясындагы принциптерге ылайык иштелет. Демек, башкача айтканда, орус орфографиясында кандай жазылса, биз дагы ошондой жазышыбыз зарыл экен. Мисалы, Кривой Рог, Ясная Поляна, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Демек, өзүңөр байкагандай, булардын бардыгы кандай айтылып жазылса, бизде дагы ошондой жазат экенбиз. Ал эми географиялык энчилүү аттарга ошол жердеги экендигин туюнтуучу лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Баткен деген жердин аты билебиз, энчилүү ат катары. Ал эми ошол жердеги экенин билген Баткендик десек, Кашкарлык кыз, Ысык көл, Ысык көлдүк жигит, Нарын, Нарындык кыз дей турган болсок, анда кайсы жердик экендиги билгизе лык мүчөсү улангандан кийин алар кичинекей тамга менен жазылат экен. Бул жерден дагы биз көңүл бура турган нерсе, Ысык көлдүк деген сызыкча аркылуу кандай айтылып жазылса, кичине тамга менен ошондой кылып айтып жазат экенбиз. Биз силер менен энчилүү аттардын дагы бир жазылышын өттүк, орфографиянын дагы бир эрежелерин. Силер муну дагы эске тутуп калышыбыз керек экендигин билдик.